Şu ağacı mende bir iki sorum var ele. Aytыңыз. Birincisi bayağı enenin kursağında taqdir жазылат деген бар го. Анан азыр biz дуа кылып атпайбызбы? Андай кыл, мындай кыл деп Алладан сураныпчы. Ооба. Ошондо дуа өзгөртөбү тaqdirди? Aha. Экинчи сурооңуз. Экинчи сурооңуз дейм. Макул. Бул боюнча албетте кыскараак айтып беребиз. Урматтуу бир тууганым, эненин курсагына тагдыр жазылган. Анан биз дуа кылабыз. Азыр Кудайым мындай болду деп. Дуа тагдырды өзгөртөбү. Эки хадис бар бизде. Дуа тагдырды өзгөртпөйме? Тагдыр өзгөрбөйт деген. Тагдыр өзгөрбөйт деген чоң эреже бар. Андан кийин дуа тагдырды өзгөртөт деген дагы бир эреже бар. Экөө бири-бирине караманча каршы келбейт таптакыр. Экөө бири-бирин колдоп токтоп турат. Толуктап турат. Тагдыр өзгөрүлбөйт деген тагдырга баары жазылган. Мисалы жазылат тагдырга бир адамга Кудай Таалам өмүр берет. Анан ал деген жаман жолдо жүрөт. Кийин дуа кылып, анан жакшы жака өтөт. Дуасы кабыл болуп, ушундай жакшылыкка жетет деп туруп, ушунун баары тагдырга жазылган. Карап турган адам ошо дуа кылгандан тагдыр өзгөргөндүгүн билет, бирок ошол өзгөрүбөй келип өзгөргөндүгүн баардык тагдырга жазылган, тагдыр таптакыр өзгөрбөйт деген маани келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Анан тагдырга жазылып кал деген бул адамды кыйнат деген сөз эмес. Ар бир адам Куран келген, пайгамбар келгенден кийин жакшылык умтулуш керек, аракет кылыш керек, колдон келишинче жакшы болгон аракетинде болуш керек. Эми тагдырга жазылган болсо, арак ичкен жазылган болсо, ичип атат экенмин да, жок. Тагдырга сени мажбур жазган жери жок. Кудай Таалам сени жаратып, сага ыктыяр бергенден кийин ошол ыктыярды кантип пайдаланып, кандай жыйынтыктарга келериңди Кудайым алдынан ала тагдырга жазып койгон деген сөз. Тагдыр деген сөз адамдарды мындай бир кааласа, каалабаса кыйнайт деген маани эмес, балким тагдыр бул Кудайдын илиминин ченемсиз чексиз экендигинен кабар берет. Адамга тандоо берсе, ошол тандоону кантет, дуа менен өзгөртөбү жокпу, жыйынтыгында кандай жыйынтык келет, ошону алдын ала билип жазып койгон тагдырга деген. Тагдыр өзгөрбөйт, дуа тагдырды өзгөртөт. Бири-бирине карама-каршы келбеген, түшүнбөгөн адамга карама-каршы келгендей көрүнгөн улуу маани. Эгер ушул сөздөрдү терең окугуңуз келсе, Насат медиага кирсеңиз, YouTube'дан ошол Акида Тахавия деген сабак бар, 80 сааттык, ошондо тагдыр боюнча сабактарды уксаңыз көбүрөөк түшүнөсүз деген пикирдемин. Аллаху алам бисаваб.